ичине эт бет нерселер салып койгон экен дагы ошол бойдон 5 жыл ачкан эмеспи билбеймиз азыр. Бир случайно ачып кирдик эле азыр. Өлүп калайын дедик дейбизби? Барыңыздарга куткан кеч достор, мына биз сделкадан кийин эле сразу ключту алдык, ушул үйдүн ключүн. Бардык эле сонун жаркырап мына сонун үйлөрдү чыгара бересиңер деп айтпайсыз, ушундай үйлөрдү дагы чыгарыш керек да. Биз изначально кандай болот, кийин биздин клиенттерибиз кандай адам кылып алабыз үйдүчү. Вот кире бериши 2 комнаталуу квартира бул. Микрорайон Ольгино деген МЦД станцияга 10 мүнөткө чейин пешком. Вот карасаңыздар кандай сонун ичи. Бул жерде мурда бир киши жашаган экен да, коммерсант болгон экен. Бүт ушундай майда чүйдө нерселерди сатып келген да өзүчү. 25 жыл ушул жерге топтоп, өзү Питерде жашап, бүгүн келип сделканы өткөрүп, сразу ключту бүгүн берип кое берейин силерге деп бүгүн берди. Сделка бүгүн бүттү, сразу ключту дагы берди. Дагы бул жерден алып чыгып кеткени канча, бирок муну карасаңыздар, ушундай дагы болуп турат кээдечи картина. Эми буюрса биздин клиенттерибизге күч кубат берсин дегендейчи. Вот анан эми бул чоң комнатасы. Общий үйдүн квадрат метри 52 квадрат метр. Биринчи этажда жайгашкан, высокий первый этаж. А бул болсо мына өзүңүздөр көргөндөй экинчи комнатасы. Бизге подарок кылып андай болгондо олар барды таштап кетти. Телевизор, Samsung. Үйдө ушундай телевизор бар болчу. Дальше кеттик, карасаңыздар бүт эле товарлар, мындай платочка, там ошо окшогон майда чүйдөлөр, ремень, там сувенирлер, кыскасы ошо окшогон нерселер толтуруп. Анда эмесе биз бул коридор, бул жерде ниша баягы шкафтын немеси, санузел берет. Мындай. Туалетти көргөзбөй эле коелу. А бул болсо кухнясы. Бул болсо кухнясы, 2 холодильник бар экен. Ичин ачпай эле коелу дегендей. Ичине эт бет нерселер салып койгон экен дагы ошол бойдон 5 жыл ачкан эмеспи билбеймиз азыр. Бир случайно ачып кирдик эле азыр. Өлүп калайын дедик дейбизби? Бирок эң кызыгы, эң башкы нерсеси, биз бул үйдү 1 миллион, минимум 1 миллион арзан алдык да, себеби бул үйдү 7 миллион алсак, бул домдо 9 миллион 500, 8 миллион 500 минимальный экен да, то есть 1,5 миллионго арзан алдык десем болот да. Комментарийга жаза кетиңиздер, 1,5 миллион ушулдай ремонт алып өзүң адам кылып алган стоитпи же не стоитпи? Сөз жаза кетиңиздер. Анан макарондордун срогун көрүп коелу бир. Бул жерде макарондун срогу 2019-жылы бүтүптүр. Анан бул деле ошондой. Понятно, булардын баардыгын ыргытып, полный голая стена кылып туруп, буну адам кылып буюрса 1 айдан кийин ровно бул үйдүн обзорун дагы чыгарабыз. Анткени андыктан семейная ипотека, вторичка. Достор, кайсы жагы сиздерге жакын болсо, кандай үйдөн алгыңыз келетсе, биз ар дайым кызматтабыз достор. Көрүшкөнчө.